9 bölüm. Чынын айтканда, силерге ыйыктарга жардам берүү жөнүндө жазуунун эч кажети деле жок. Себеби канчалык ынтаа койгонуңарды билип, ахаялыктар былтыртан эле даяр болгон деп, македониялыктардын алдында силерди айтып, мактанып да жүрөм. Силердин бул ишке ынтаа койгонуңар көптөрүнө түрткү берди. Мына эми ошол мактанычым куру сөз болбосун деп, жана мурда айтканымдай, даяр болушуңар үчүн силерге боордошторуңарды жиберип жатам. Антпесе, элестетип көрсөңөр, мени менен кошо македониялыктар келип калып, даярдыгыңар жок болгонун көрүшсө, силерге ушунчалык ишенген биз шерменде гана болбойбузбу? Ал эми силердин кандай абалда калаарыңарды айтпай деле койсо болот. Андыктан жанакы боордошторду убада кылган жардамыңар даяр болсун үчүн силерге өзүмдөн мурун жиберүүнү оң көрдүм. Ошондо мен келгенде аныңар даяр болуп, аргасыздыктан эмес, өз ыктыярыңар менен бергениңерди баары көрүшөт. Аянып сепсең аз түшүм, аянбай сепсең мол түшүм деген сөздү унутпайлы. Ошентип ар бириңер өкүнбөй, же муну милдет көрбөй, өзү канча кааласа ошончо берсин. Анткени кубаныч менен бергендер Кудайга жагышат. Кудай болсо дайыма силерге керек болгонунан алда канча көп берүүгө кудуреттүү. Ошондо керектүүнүн баары дайыма колуңарда болуп, жакшылык кылууга артыкчылыгы менен жетет. Ыйык жазууда айтылгандай, жардыга марттык менен берген колдун түбөлүк унутулбайт жакшылыгы. Ошентип дыйканга себилер үрөөнүн, жей турган нанын берген Кудай колуңарда барын көбөйтүп, адилдигиңердин үзүрүн арттырат. Ошондо бардык нерсеге бардар болуп, силер дайыма берешен боло аласыңар. Ал эми биз аркылуу көрсөткөн берешендигиңерден улам көптөгөн адамдар Кудайга алкыш айтышат. Анткени кылган жакшылыгыңар ыйыктардын кем карчын гана толтурбастан, адамдардын Кудайга алкыш айтууларын да арбытат. Ошентип кылган жакшылыгыңарды көрүп, алар Машаяк тууралуу жакшы кабарды берилгендик менен таратып жатканыңар үчүн, жоомарттык менен колуңарда барын алар жана башкалар менен бөлүшүп жатканыңар үчүн Кудайды даңазалашат. Алар силер үчүн сыйынып, силерди көрүүгө ынтызар болууда. Анткени Кудай аларга силер аркылуу өзүнүн зор ырайымын көрсөттү. Сыпаттап бүткүс тартуусу уулу Машаяк үчүн Кудайыбызга алкышыбызды айталы.